Узарткыч тартып бөлмөсүн жылытуунун камын көрүп жаткан Уулбүбү апа суук түшкөндөн бери үйүн жылыткыч менен ысытууга өттү. Жылда кышта эски борбордук түйүндүн батарейкаларын электр энергиясына кошуп алып, ошону менен эки бөлмөсүн жылытчу экен. Быйыл кала бийлиги эски от казанды кайра ишке киргизебиз деп, энергияга кошулган батарейлердин жылытуу системасын борбордук түйүнгө кошуп кетишкен. Бирок суук күчүндө болуп турганына карабай, жылуулук бериле элек экен. Анан свет экономдо болот деп анан кесип салды ушинтип. Ошо. Анан отурабыз. Эми мындан ары кандай кыларды, эмне кыларды кайдан билем балам эми. Муну менен эле корголоп отурмай да. Андан башка эмне кылабыз? Бул иштебесе, паровой иштебесе. Суук түшкөндүн Нарын облусунда электр энергияга болгон керектөөнүн көрсөткүчү көбөйдү. Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасынын Нарын филиалынын маалыматында декабрь айынын алгачкы 12 күнүндө эле облус тургундары 30 миллион 766 миң киловатт-саат электр энергиясын керектеген. Бул белгиленген лимиттен 1 миллион 700 миң киловатт-саатка көп керектеди дегенди түшүндүрөт. Белгиленген лимит боюнча 12 күндө Нарын облусу 29 миллион 66 миң киловатт-саат электр энергияны колдонушу керек болчу. Райондор арасында ат башы электр энергиясын эң көп коротуп жатыптыр. Андан кийин эле Кочкор менен Нарын райондору турушат. Ат башы где-то мына ушул план 3 миллион 588 миң киловатт-саат болчу. Азыр пайдаланып койду 4 миллион 172 миң киловатт-саат деген сөздө. Ошондо 584 миң киловатт-саат ашык пайдаланды. Ошондой эле Кочкор деле алсак жана ашып атат деген 5 миллион 886 миң киловатт-саат план берилсе, 6 миллион 307 миң киловатт-саат пайдаланды. Ошондо 421 миң киловатт-саатты лимиттен ашык пайдаланып келе жатат деген сөз да. Облуста белгиленген лимитти Нарын шаары менен Тогуз-Тороо району гана сактап жатат. Ал эми Жумгал, Актала райондорунда болсо суткалык керектөөсү ар кандай болуп жатыптыр. Жарыкка болгон керектөө көбөйгөндөн бери трансформатор менен көмөк чордондорго күч келип, ашыкча жүктөн менен иштеп жатканы белгилүү болду. Азыркы кызматкерлер, булар оперативный персоналдар, булар ушу ар бир трансформаторда жүктөлүштөрдү ченеп, ошого жараша ар бир фазада тең болуш үчүн бөлүштүрүү иштерин жүргүзүп жатышат да. Азыр ченөө иштерин жүргүзүп атат. Ондан чыгып барып ар бир линияга чыгып алышы, фиделерге чыгып ошолорду бөлүштүрүшөт да, ар бир нагрузканы. Ошол эле маалда энергетиктер жарыкка болгон ашыкча жүктөмдөрдү азайтуу максатында энергияны сарамжалдуу пайдалануу боюнча элге түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзүп жатышыптыр. Массалык маалымат каражаттары аркылуу, интернет булактары аркылуу элдерге кайрылып атабыз дегендей, ушу лимитти жанагы өзүңүздөр билесиздер, бул жанагы биздин электр энергиясы пайдалануу эрежеси боюнча эртеңки 6-тан 9-га чейин эртең мененки кечки час максимумда электр от казандарын өчүрүп туруш керек деген сөз да. Мекеме ишкана болобу, жеке кардар болобу деген маселе да. Бул боюнча бирок түшүндүрүү иштерин эл арасында жүргүзүп жатабыз. Күз-кыш мезгилине даярдыктардын алкагында Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасынын Нарын филиалы облус аймагында 17 трансформаторду жаңы орнотуп, 25-нин кубаттуулугун жогорулаткан. 58 көмөк чордондун айрымдарында оңдоо жумуштарын жүргүзгөн. Белгилей кетсек, Нарын облусунда жалпы 66 миңге чукул керектөөчү электр энергиясын пайдаланат. Дүйшөн Шаршембеков, Нурзабылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.